Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мурдагы даанышмандардан, олиялардан мындай окуя айтылган экен. Бер замандары адамдар бузулуп, чектен чыгып, коом бузула баштайт. Адамдардын жүрөгүнөн ыйман кетип, жаман иштер жайылып, аксакалы арак ичип, чоңдору эл ырыскысын жеп, кыздары энелерин укпай, күчтүүлөрү алсыздын ырыскысын тоноп, жаштары зынакор, соттору ак адамды каралап, акыйкат жоголгон мезгил экен. Мына ошол коомго Аллах Таала кичинекей эскертүү жөнөтөт. Оору периштесине кичинекей ылаң, азыркы тил менен айтканда вирус жаратып, ошол коомго алып түшүүсүн буйрат. Асмандан оорулардын периштеси жанагы коомго жаңы илдетти алып учуп келе жаткан учуру. Биринчи кабат асманга жеткенде аны көргөн башка периштелер: "Эй оору периштеси, бул жаңы вирус экен. Көрүнүшүдөн абдан кооптуу, жаман вирустай. Деги бул вирусуңдан канча адам өлөт?" деп сурашты. Оору периштеси: "Бул вирус жеңил эле, болгону 5000 адамды өлтүрөт" деп жооп берди да вирусту ошол коомго алып түшүп кетти. Вирус жанагы коомго тарады. Бузулган коом дүрбөлөңгө түштү. 5000 эмес 50.000 адам каза болду. Жерден оору периштеси жанагы вирусту асманга көтөрүп кайра учуп келе жатты. Биринчи кабат асмандагы периштелер жолун тосуп сурады: "Эй оору периштеси, сен бул оорудан 5000 адам өлөт дедиң эле. Бирок 50.000 адам өлдү. Мунусу кандай болду?" Оору периштеси: "Аллахтын буйругун так аткардым. Бул вирустан 5000 адам өлдү. Калгандары болгону бул оорудан дүрбөлөңгө түштү. Адамдар эч ким бири-бирин укпай, башаламан болуп кетти. Ушунчалык каттуу корккондуктары үчүн алардын денесиндеги иммунитети ооруга каршы күрөшө албай калды. Эгерде алар дүрбөлөңгө түшпөй, өз денелерин паникага алдырбаганда, алардын иммунитети бул ооруну жеңмек. Ал аз келгенсип, бул коом арак ичип, жаман иштер жасап, зынакор болуп, ооруларды жайылтып, өздөрүнүн ден соолугун кыйраткан тура" деп жооп берди да асманга жолун улай учуп кетти. Окуя ушул жерден бүтөт туугандар. Азыркы коомубуздагы болуп жаткан окуялар баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутуп турат. Миңдеген адамдарыбыз каза болду. Азыркы коронавирус илдети чындыгында адам паникага түшпөй, өз мээсин ишендирип, иммунитетин ишендирип, паникага алдырбаса, бул оорудан бат эле сагайып кетет экен. Болгону паникага түшпөй, иммунитетти көтөрөлү. Эгерде сизге бул оору жуккан болсо, тамак ашты, витаминдерди күчтөп жеңиз. Антителоңузду вируска каршы күрөшүүсүнө жардам бериңиз. Адамдын денесине вирус кирген соң, Аллахтын кудурети менен адамдын денеси вируска каршы күрөшө баштайт. Эгерде адам паникага түшүп корко берсе, анын денеси вируска каршы күрөшө албай калат. Ошондуктан бул ооруга моюн сунбай, болушунча пияз, чеснок, жер жемиштерди жеңиз. Нормасы менен бир аз эт кайнатып, шорпо кылып ичиңиз. Таза абада денеге зор келтирбей көбүрөөк басканы аракет кылыңыздар. Мен өзүм да бул оору менен ооруп чыктым. Чындыгында абдан кызыкча оору экен. Адамды алсыратып, жыгытканы аракет кылат. Ар кимдин ден соолугуна байланыштуу таасир берет экен. Кээ бир адамдардын иммунитети күчтүү болгондуктан бул вирус адамдын денесине кире албайт экен. Кээ бир адамдардын иммунитети алсыз болгондуктан вирус денесине кирип, андан ары өпкөсүнө өтүп, өпкөнүн кан айлануусунун токтотуп, пневмонияга алып келет. Натыйжада өлтүрөт. Бирок моюн сунбаңыздар. Коркпостон башка нерселер менен алаксып, жок дегенде 3 литрден суюктук ичип туруңуздар, канды суюлтуп турсаңыздар, бул оору буюрса чыгып кетет. Көпчүлүк бүгүнкү күндө өпкөсүнүн жабыркашынан коркуп атат. Бирок өпкөнү дагы машыгып, өпкөнүн көнүгүүлөрүнү, дем алууну, өпкөдөгү кан айланууну жакшырта турган көнүгүүлөрдү жасасаңыз, өпкөңүзгө бул вирус кирбейт. Эгерде кирип кеткен болсо дагы өпкөңүздү ушинтип машыктырып турсаңыз, ал ооруну жеңип кетет.
өпкөңүзгө толтуруп аба жутасыз. Толтуруп аба jutkандан кийин анан 10 секундтай абаны чыгарбай кармап турасыз. 10 секундтан кийин кайра чыгарасыз. Болушунча 10 секундтан көрөк ашырып кете бересиз. Башталышына 10 секунд, күнүнө ашырып 30 секундка жеткирсеңиз, буюрса өпкөңүз ар дайым кан айлануусу чың жана таза абаны жутуп турат. Бир нерсеге биз адамдар көпчүлүгүбүз көңүл бурбайт экенбиз, туугандар. Адамзат канчалык өнүкпөсүн, бул вирус адамдын эч ким экендигин далилдеп койду. Асманга, айга, Марска учсак дагы ушул дүйнөгө тараган вирустун салмагы болгону бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча эсептегенде 2 грамм, 3 грамм салмакта экен. Ушул болгону 2-3 грамм вирус бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салып койду. Эми элестетиңиз, эгерде ушул вирус жаш балдарга таасир бергенде эмне болот эле? Мунусуна да Аллахка чексиз шүгүрлөр кылалы. Жаш балдарыбыз аман. Жаш балдардын ыйлаган кыйкырыгынан жаман нерсе жок. Жаш балдарыбызга таасир бербеген үчүн Кудайга шүгүр кылалы. Адамды жаман негатив маалыматтар кадимкидей алсыратып, мээңизге катуу таасир берет. Мен сиздерден суранам. Эгерде сизге оору жуккан болсо, таптакыр жаңылыктарды көрбөңүз, токтотуңуз. Instagram, Facebook, Одноклассник, YouTube бүт барынан мынча адам өлүптүр, тигиндей болуптур деген жаңылыктарды көрбөңүздөр. Сиз көрсөңүз да, көрбөсөңүз да ошол окуялар болот. Болгону сиз өзүңүздү таза, мээңизди башка нерселер менен алаксытыңыз. Жаман жаңылыктарды канчалык көп көрсөңүздөр, ошончолук иммунитет алсырай берет, корко берет. Адамдардын өлүмүн уга берсеңиз, сизге да ошондой ойлор келиши мүмкүн. Ошондуктан позитивдүү, жагымдуу, жакшы жаңылыктарды көрүп, Аллахтан көп-көп дуа кылалы, буюрса бул күндөрдө өтүп кетет. Бул апаттан батыраак чыгып, мурдагыдай тынч заманга жеткирсин Аллах таалам. Мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эң негизгиси маанайды көтөрүп, ден соолукту чыңдап, адамдар бар жерде сөзсүз маска тагып, башкаларга жугузбаганга аракет кылып, таза абада көбүрөөк басалы. Кийинки позитивдүү видеолордон жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Дастан Абдурахманов болду. 6 февральда келген, мен буга уже обструкцияны начинающий бронхит деп койгон болчумун. Мына мээде уже кысматтык баштырып барбай адышкамен келген. Анан билем, бул эже чорный тмин истимде. Азыр 24-чү мына салыштыргыла 24-чү баленди көрсөм 24-чү мартта ошондо канча бир ай болду. Мына муну 24-чү бүгүнкү. Мына салыштырганда февраль менен карасаңыз шокирующий. Молодец. Идеально мойку. Мына кара деген кычкылтек деген сөз. Капкара карачы, мына кычкылтек бар байда аппак. Уже лөгөчтө вентиляция иштебей жатат деген сөз да кыргызча түшүндүргөндө силерге. Ошондо мына вентиляция азыркын карасаңыз, мына идеал болуп турат. 24-чү бүгүн. Демек чорный тимин жардам берген экен, э? Чорный тимин жардам берген. Мындай бир ай ичинде моундай обструкцияны кетириш көрүлөт. Молодец.